Нарын шаарында 15 турак үйдүн короо жайлары кум шагылдан тазаланып, учурда мындай жумуштар уланып жатканын Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы билдирди. Эске сала кетсек, Нарын шаарында кече 3-июнда саат 16:00 чамасында нөшөрлөп жамгыр жааган. Анын кесепетинен Коктуларда келген сел сууларды Чоң Нарын каналынан ашып, Батыш, Алмабак, Аккоргон көтөрмө тилкелеринде жайгашкан жалпы 60 турак үйдүн короосу, чарбалык курулуштарды жана унаа жолдорду каптаган. Каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Кырдаалдын кесепетин жоюуга жалпы 48 куткаруучу, 3 унаа, 3 мотопомпа тартылган. Ошондой эле Таза Нарын ишканасынан 1 грейдер, 1 экскаватор, суу канал ишканасынан 1 суу сордуруучу унаа, облустук жана райондук жарандык коргонуу кызматтарынан 10 дана инженердик техника иштегенлиги айтылат. Мындан сырткары Өзгөчө кырдаал министринин Нарын облусу боюнча башкармачылыгынын 470 литр дизель бөлүнүп берилген. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен 15 турак үйдүн короо жайлары кум шагылдан тазаланган. Бүгүн дагы селдин кесепетин жоюуга иштерди уланып жатылгандыгы маалымдалды. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз гидромет аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. 4-iyun 2020-yıl Nарын şaharının üstünden bomba şarkatmalı olup su düşüp atat. Buna Kuday sakta. Buna o yerde ayır var. Alıp ketmese eken. Nарын şaharının gireverişi. O yerden hadi şarkatma siyahtı Nарын жаңы жол аймағынан кирип атат. Nарын şaharının üstünden bomba şarkatmalı olup su düşüp atat. Kuday sakta. Buna o yerde ayır var. Alıp ketmese eken. Oldu muna үйдү каптап Нарын шаары. Мөндүрдөн. Тоодон түшкөн суу. Bu kanaldı toktatup turdu. Toptu o. Ha. Turdu. Toptu o. Ha.